Жана шайтан айткан дейт. Албетте мен, ey Алла, сенин пенделериңден бир мага чектелинген, мага берилген бир үлүштү аламын дейт. Мындай чыкканда аларды азгырамын дейт, өзүм жолума саламын деген мааниде. Жана албетте мен аларды адаштырамын, жана аларга мен өкүм беремин дейт. Аятта өкүм беремин, алар жануарлардын кулактарын кесишет. Жана аларга мен өкүм беремин, алар Алланын макулуктарынын келбетин өзгөртүшөт дейт. Эми ким шайтанды жакын туткан болсо, Алланы тутпастан, анда ал өтө бир чоң өкүнүштө, ачык өкүнүштө, бул адам өкүнүштө калат. Караңыздар, бул аяттарда Алла Таалага шайтан убада кылган. Ey Алла, мен сенин пенделериңдин катарынан, пенделердин арасынан сөзсүз бир үлүштү аламын, аларды мен адаштырамын дейт. Өзүмдүн жолума саламын дегенде. Караңыз. Ошондой эле Араф сүрөсүнүн аяттарында дагы Алла Таала айтат. Бул жерде дагы шайтан бейиштен куулуп жаткан учурдагы Аллага кайрылып кылган дуасы, убадалары ушул жерде дейт. Qala Rabbi qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Sadaqallahu azim. Шайтан Аллага кайрылып айтат: "Ey Алла, сен мени адаштырган себептен мен албетте сенин түз жолуңа аларга каршы отуруп аламын" дейт. Адамдарга каршы. Ошо түз жолго жеткирбесем, шайтан ошол жолго отурамын дейт. Андан соң ey Алла дейт. Ey Алла, мен алардын алдынан келемин аларга. Албетте мен аларга келемин, алардын алдынан келемин, алардын артынан келемин, оң жагынан келемин, сол жагынан келемин. Жана сен алардын көпчүлүгүн шүгүрсүз табасың дейт. Деп Алла Таалага шайтан кайрылган. Караңыздар, ушул аяттарды Алла Таала кыямат кайымга чейин мусулмандарга окутуп койду. Демек, бул аяттардан маалым болду бизге шайтандын азгыры дайыма биз менен. Дайыма кайсыл жерде болбосун, ар бир адамга өзүнүн деңгээлине жараша, алым адам болсо, алым шайтан болот ага. Жөнөкөй карапайым 5 убакыт намаз окуган адам болсо, ошол 5 убакыт намаз окуп турган адамга ылайыктуу шайтан болот. Эч намаз жок, жөнөкөй эле бир жүрөгүндө мусулманмын деген адам болсо, ошого жараша шайтан болот. Адам келип, анан шайтан адамга келип азгырат. Мына аят айтылгандай, алды жагынан келип азгырат, артынан келип азгырат, оң жагынан келет, сол жагынан келип азгырат. Кыскасы, анын максаты Алла Тааланын биз үчүн койгон, чектеп койгон түз жолун адаштырыш керек пендени. Караңыздар, демек шайтандын азгыры дайыма биз менен дашканачы. Ар бир учурда. Эми ким, кайсыл пенделер ошол азгырыктан сак болот десе, кийинки аяттарда Алла Таала башка аяттарда айткан: "Илля ибадакал мухласин" деп шайтан өзүнүн аят сөзү: "Ey Алла, бирок мен чыныгы ихластуу пенделериңди азыра албайм" дейт. Аны үчүн биз калыс Алла үчүн ибадат кылсак, Алланын пенделери болсок, ошол учурда шайтан бизди азгыра албайт. Демек, кайсыл ибадатты кылбайлы, Алла үчүн кылалы, урматтуугандар, жана көбүрөөк Алладан пана тилейли, ошо каргыш калаган шайтандан Алла Таала сактасын да биздичи. Болбосо ар бир жерде баскан турганыбыз жада калса, хадисте айтылгандай, адамдын канында дагы шайтан, канында дагы бар. Өзгөчө жанагындай музыканы укканда билесиздерби? Музыканы укканда, обонду укканда, шайтан келип өзүнүн тумшугун узартып туруп, адамдын жүрөгүнө сайып такап турат да. Ошол музыка уккан учурда адам баласы эми жүрөгү бир рахат алгандай болуп сезилет дагычы. Көрсө ал учурда шайтан тумшугун сайып алып туруп, аны өзүнүн ыпластыгын, жамандыгын адамдын жүрөгүнө киргизет. Анан ал адам уккан аят болобу, хадис болобу, насааттан эч кандай пайда албай калат ал адам. Жүрөгү кат болуп калат, таш болуп калат. Мерез болуп ал, таш жүрөк болуп, ата-энесине же жакшы мамиле кылбайт, же элге жакшы мамиле кылбайт, копол адам болуп калат. Андай болуп каалабайбызбы? Анда келиңиздер, урматтуугандар, Алла Тааладан көбүрөөк пана тилейли, шайтандан, каргыш кылган шайтандан, жана калыс Алла үчүн кылалы баардык ибадаттарды. Эгер Алла үчүн ибадат кылсак, Пайгамбарыбыз алейхиссалам кайсы учурда кандай зикир кылган, кандай ибадат кылган, ошо менен алек болсок, анда биз шайтандын азгырынан оолак болобуз. Улуу уламалар айтышат, сиздер алек боло турган нерсе менен алек болсоңор, алектенбей турган нерселер бар да, ошолордон оолак болосуңар дейт. Биз адамдын өзүнүн нафсын хак менен, чындык менен алектендирбесе, шайтан келет, нафс, адамдын нафсы, шайтан адамды арам менен, батыл менен алектендирип коет да. Ошондо ар бир учурда, мисалы намаз келдиби, намаздын учуру. Зикирби, зикир, мисалы уйку, уйку учуру. Тиричилик, тиричиликпи, тиричилик учур. Бош убакыт калса эле адам не болот?
дароо шайтан келет, азыгыр келет, анан башка туура эмес иштерди кыла баштайт. Ошондо урматтуу туугандар, пайгамбар алейхиссаламдын жашоосун толук алып келе жашообузга калыс Алла үчүн баардык ибадаттарды кылалы, даярбызбы иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.